саламатсызбы? Кутман таң Акылбек байке. Так, связь жакшы экен, Сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабак темасы ишенимдер. Бүгүнкү сабак ишенимдер жөнүндө сабак болот. Сонун дейт бардыгы. Ишеним деген эмне? Ким кандай түшүнөт? Жазып койсоңуздар. Ишеним. Ишенимдер жөнүндө сөз болот бүгүн. Ким кандай түшүнөт? Жазып кетсеңиздер. Ишеним деген эмне? Ишенимдер жөнүндө болот да. Биз жашоодо бир нерсеге ишенип жашайбыз да. Ишеним деген бир нерсеге ишенип, таянып, особенно бир жаңы жумуш баштап атканда, же бир какой-то чечим кабыл алганда, биз ошол ишенимдер менен ошол чечимдерди кабыл алат экенбиз да. Биздин жашоо в основном жашоодо биз көпчүлүк убакында ишенимдер бар да. Ошол ишенимдер менен жашап келебиз. Ошол ишенимдер бир нерсеге таянуу дейт. Бир нерсеге ушу таянып, ишенип, анан жашообуздагы чечимдерди кабыл алабыз да. Или көз карашта болобуз, мындайча айткандачы, бир нерсеге баягы көз карашыбыз, бир нерсени сураганда, бирөө бир нерсе сураганда же совет бергенде бизде болгон ишенимдер менен ишенимдерге таянып, ар бир ишке таянып туруп, анан кийин биз багындай советтерди берет экенбиз да. Ишеним, убеждение, мындайча айткандачы, ошол жөнүндө сөз болот да. Же болбосо жашообузда бир какой-то ситуация болду. Анан ошол ситуацияга дагы бизде болгон ишенимдерге таянып реакция жасайбыз да. Реакция жасайбыз, анан действияларды жасайбыз ошого ишенип, таянып да. Ошол ишенимдер жөнүндө. Бул ишенимдер көп бар нерсеге ишенип жашайбыз, туп-туура. Ошол ишенимдер кандай ишенимдер бизде бар болот? Кайыктан чыгып келген? Каяктан келген? Ишенимдер жөнүндө монтип айсберг, айсберг. Көрүп атасыздарбы? Айсберг деген эмне? Айсберг деген бул океанда, көбүбүз билебиз, океанда аябагандай чоң бир муз болот да. Калкып жүргөн муз. Ошол океандагы муз. Көрдүңүздөрбү? Эми ишенимдер биз көргөн мына суу. Суунун үстүндөгү кичинекей бир бөлүкчө болот. Суунун астындагы аябай чоң бөлүкчө болот да. Эми ишенимдер мынакей. Үстүндөгү көрүнүп турган бөлүгү бул биздин баягы сознание да. Сознание. Бул биздин билип турган ишенимдер да. Биз билебиз, түшүнөбүз да. Түшүнөбүз, эсибизде бар. Туя билүү деп коет го сознание, Сознание. Мо көрүнбөгөн жер бул подсознание. Бизге билинбеген ишенимдер да. Бизге билинбеген ишенимдер болот. Сознание. Анан именно биздин жашообузда баягы чечим кабыл алабыз деп атпайбызбы? Чечим кабыл алганда мындай влиять эткен ишенимдер да болот да. Анан кийин көбүнчө
көбүнчө могу подсознанияда бизди ограничивать эткен, бизге тоскоол болгон ишенимдер жатат экен да. Биз аны билбейт экенбиз. Качан бул ишенимдер чыгат? Например, биз бир жаңы жумуш баштаарда, жаңы нерсе келгенде бизгечи, ошондо баягы биздин подсознаниядағы жаткан ишенимдер чыга калат да. То есть мындай бир эмне кыласың, жөн эле отур, а вдруг не получится, болбой калышы мүмкүн, алданып калышың мүмкүн деген ушундай бир ограничивающий, бизди ограничивать эткен убеждениялар, ишенимдер чыга калат да. Бул каяктан келди? Бул ишенимдер, өзү биздеги ишенимдер бала чактан келет да. Бала чактан бизге подсознанияга түшүп калган убеждениялар болот да. Бул убеждениялар экиге бөлүнөт. Эки түрү бар да убеждениянынчы, ишенимдердин. Биринчи түрү бул адаптативный деп коет да. Бул ишенимдерчи, убеждения. Адаптативные убеждения деп коет да. То есть адаптативный ишенимдер да. Бул ишенимдер кандай? Булар мындай пластичный болот. И буларды, бул ишенимдерди өзүбүз контролдой алабыз. Өзүбүз управлять ете алабыз да. Контролдоп, өзүбүз мындай каалаган жагыбызга буралсак болот да. То есть менять этсек болот. Бир какой-то бул ишенимдерди биз өзгөртө алабыз да. В течение жизни дейт да. Жашообузда мындай 15 жыл мурун, мындай деп коеюн, 15 жыл мурун ишеним башка болсо, ишенимдер 15 жылдан кийин ал ишенимди биз башка жакка бура алабыз да, өзгөртө алабыз. Мындайча айтканда, жашообузда ал ишенимдерди биз контролдоп, оңдоп, өзгөртө алат экенбиз да. Экинчи түрү бул ограничивающий убеждение. Бул ограничивающий убеждение именно биздин подсознание чаган биздин ишенимдер. Ограничивающий убеждение түшүнүп атасыздарбы? Кыргызча ограничивающий убеждение дегендечи, бул ограничивающий убеждение бизде калган и көпчүлүгү өзгөртпөйт да. Бул өзү рамкада, мындайча рамкага багындай болуп калат, кирип калган. И биз бул ишенимдерди мындай чектелген ишенимдер. Чектелген ишенимдер. Так. Чектелген ишенимдер да. Бул чек деп атпайбы? Рамкаларга кирип калгандагы биз бул ишенимдерди өзгөртсө болот. Бирок кыйынчылык менен да. Кыйынчылык менен анан мындай бир убакыт керек болот дагы. Анан кийин буга эмгек керек да. Эмгек керек. И буну өзгөртсө болот. Бирок бир мындай өзүнүн үстүнө иштеп отуруп өзгөртсө болот. Мисалы, мен өзүм жөнүндө айтып кетейин. Менде ушундай ограничивающий убеждение, ишенимдер болгон да. Чектелген ишенимдер менде дагы болгон. Бирок ошол нерсени мен өзгөртө алдым десем болот да. Өзгөртсө болот. Бирок ага талыкпаган, өзүнүн үстүнөн иштеп
иштеп аны өзгөртсө болот да. Мен көбүңүздөр билесиздер, менин профессиям бухгалтер. Анан мен баягы тоже 90-жылдары эл катары эле мен дагы бизнес менен заниматься эткем да, коммерция менен. Анда баардыгыбыз коммерсант болгонбуз да. Мен дагы ушинтип коммерция менен заниматься этип, мен дагы соодага чыкканмын. Мен соода жасап көрөйүн депчи. Анан банкрот болдум. 2 жолу да, нолдон баштап жакшы эле акча таптым. Анан дагы банкрот болдум. Кайрадан дагы кичине акча тап, дагы баштап, анда дагы банкрот болдум да. Анан менде ишеним пайда болду да. Мен колуман келбейт экен. Мен бизнесмен боло албайт экенмин. Соода жасай албайт экенмин. Колумдан келбейт экен, андан көрө өзүмдүн эле профессиям менен жумушка орношуп, бухгалтер болуп иштейин деп токтотуп, анан бир жерге бухгалтер болуп, кассир болуп кирем дагы, анан карьера жасайм да. Мен действительно чындыгында ошентип, менде ушундай ограничивающий да, көрдүңүздөрбү, чектелген ишеним пайда болду да. Мен бизнес жасай албайт экен, менде ошол жок экен депчи. Анан даже соода мен сата албайм деген дагы убеждение болуп калган да, ишеним болуп калган. Анан компанияга келип, компанияда эмне кыласың? Бул жерде биз предпринимательбиз, бизнесменбиз, бизнес жасап атабыз, соода жасаш керек, сатыш керек. Мен ошол убежденияны өзүмдүн үстүмдөн иштеп отуруп алдым да. Азыр мен бизнес жасап атам. Мен азыр бизнесменмин деп эсептеймин да. Предпринимательмин, бизнесменмин депчи. Анан азыр жакшы эле сатам. Любой нерсени сата алам да. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы бир эмнеден келип чыгат? Бул баягы чектелген ишенимдер каяктан келип чыгат да. Мен колуман келбейт, жасай албайм деген өзүбүз чектелген ишенимдер бар да. Бул эң биринчи опыттан, горький опыт деп коет да. Бир жолу жасап, анан болбой калды да. Болбой калганда бизде ишеним пайда болот да. Значит, менин колумдан келбейт экен, мен жасай албайт экенмин, кой, андан көрө башка эле жумушту жасайын деген ишеним пайда болуп калат да. Анан экинчиден бул биздин кичинекей чактан келген, тоже баягы мектепте пайда болушу мүмкүн, же болбосо үй бүлөдө пайда болушу мүмкүн да. Менде тоже баягы кичинекей балдарды эч качан сравнивать этпеш керек, критикалабаш керек деп айтат го. Менде дагы мындай убеждение калыптанып калган экен. Мен баягы көп уктайт элем, сен уйкучусуң деп көп айтат эле үйдөчү. Уйкучусуң, эркесиң. Мен даже университетке поступать этип окуганда дагы тамашалап айтышат эле да, ой, сен уйкучусуң, сен кантип окуйт экенсиң, кантип бүтөт экенсиң, деги сен бүтө аласың, сен көп уктайт элең, көп эркелейсиң деп ошентип тамашалап күлүшөт эле да. Но тем не менее баягы менде ушу мен уйкучумун деген калып калган. Бирок на самом деле мен андай деле уйкучу эмесмин да. Если менде максатым бар да, максатым мындай какой-то цель болуп мен жасайм десе, мен эч бир мондай деме кылбайм да, жасайм да, айткан нерсемди жасайм.
Ошондуктан ушундай бир чектелген ишенимдерди ушул бала чактан келет экен, үй бүлөдө пайда болот экен, мектептерде, например, мектепте ушул убежденияда бир мындай печальный опыт да болгон. Мен 1-класстан 9-класска чейин орус мектепте окуганмын. Анан ушул менин классташтарым бар эле орус мектепте, билесиздер, 3 классташ балам, 3 дос, 3 тең дос. Аябай хулиган эле да. Ушунчалык баягы хулигандар эле, балким сиздердин деле класста, мектепте бар да ошондой балдарчы. Аябай тили алчак эмес, мындай хулиган балдар эле да. Дайыма ушундай бир деменин үстүнөн чыгышат эле. Хотя 3 тең жакшы үй бүлөнүн балдары, из благополучной семьи десек болот да. Бир баланын атасы башка мектептин директору. Бир баланын атасы тоже баягындай интеллигентный эле семьядан. Дагы бир бала, ал дагы аябай жакшы бала, үй бүлөнүн баласы да, мындай уважаемый, 3 үй бүлөнү тең мындай уважаемый үй бүлөнүн балдары. Мындайча айтканда, бирок 3 тең ушунчалык мындайча айтканда бандиттер эле да. Анан мугалимдер аларды урушат эле да. Баягы ушундай жиндери келгенде мугалимдер урушат эле. Баягы тилдешет эле да. Тилдегенде дагы айтышат эле да: вы закончите свою жизнь в тюрьмах депчи, или вы убьете, попадете в тюрьму, или вас убьют деп урушат эле да. Көп ушундай демелер менен урушат эле да. Анан эмне болду? Мектепте бүтүштү ал балдарчы. Мектепте бүттү. 2 бала тең, мушташып бир какой-то бир ушундай ситуация болуп, 2 бала тең түрмөдө отуруп калышты да. Их посадили түрмөгөчү. Анан экөө тең ошо түрмөдөн өлүп келишти да, мындайча айткандачы. Көрдүңүздөрбү? Баягы убеждение кичинекейден баштап, силер бандитсиңер, силер хулигансыңар, силердин колуңардан эчтеке келбейт, силердин ваш конец будет такой деп уруша бер, видимо, ошол нерсе калыптанып калды да. Все. Бир бала, ал, видимо, тоже повезло, окружениясы жакшы болуп, мындай жакшы жерден үйлөнүп, аялы жакшы чыкты да. Аялы жакшы чыгып, кармап калды да, мындайча айткандачы. Көрдүңүздөрбү? Мына убеждение, ишенимдер каяка алып барат да, каяка алып барып коет. Ошондуктан кичинекей балдарды критикалабаш керек, сравнивать этпеш керек да. Ишенимдер ушунчалык баягы иштейт да. Баягы бала чактагы калыптанып калган ишенимдер көп баягы жашоодо бир, может быть, жакшы ишенимдер болсо жакшы жакка алып барат. Ограничивающий, баягындай чектеген ишенимдер башка жакка алып барып коюшу мүмкүн да. Көрдүңүздөрбү? Ошону мен көп мындай деме кылам да. Кээде эстеп кетем да ошол нерсени депчи. Жалко, конечно. Аябай, бирок жакшы балдар эле да, все равно жакшы балдар эле, бирок каяка алып барды да. Видимо, окружениядан дагы жаман окруженияга туш болуп калышты, ошондой да. Бул демедечи дагы, например, баягы 3 мындай деме бар экен да. Я не могу и точка, да. Мен колуман келбейт и все, точка, болду деген ограничивающий убеждение да, болду. Башка эчтекеге кабыл албайт да. Например, мен ырда албайм, все, точка. Менде слух жок, мен ырда алмайм, точка. Бирок аны ойлонгом дагы келбейт, өзүм пробовать этким дагы келбейт да, мындайча айткандачы. Но если попробовать, мага жагат, например, ырдаганчы,
А если мен ошол пробовать этип, көңүл коюп, вокалга барып, например, жасасам, мен ырдап да кетишим мүмкүн да. Просто бул эмне? Ограничивающий, чектелген ишенимдер да. Качандыр бир мен баягы жакшы көргөн ырды, бул дагы мектепте бизде баягы конкурстар болот го. Анда мен бир 5-класстагы ошондой анан ырдап конкурста ырдап деме кылай, ырдайлы дегенде мен дагы ырдайм деп анан баягы ырдаганда аябай күлүшкөн да. Ой, у тебя это вообще слуха нету, медведь на ухо наступил деп аябай шылдыңдашкан да. Анан кече эстеп кетип атпаймынбы? Ошондон баштап мен вообще мындай үнүмдү чыгарып ырда албай калганмын да. Көрдүңүздөрбү? Баягы все, мен ырда албайт экенмин, точка. Больше даже не хочу пробовать депчи. Көпчүлүк демеде бала чакта калып калган. Ошон үчүн анализ кылыш керек да. Эгер сиздерде мен колума келбейт, ырда албайм, сүйлөй албайм, дагы бир нерсе жаса албайм, сата албайм деген ишенимдер болсо, анализдеп көрүңүздөр да. Бул каяктан келет атат? Балким жакшы эстеп көрсөңүз, бирөө күлүп койгон, шылдыңдап, же бирөө жаман сөз айтып койгон. Ошодон анан кийин баягы подсознанияда могу жакта кирип калат дагы, могу жакта. Анан ошол жерде болду. Все. Мен жаса албайм, и точка да. Ошонуп калып калат экен. Ошондуктан анализ кылыш керек экен да. Экинчиси баягы мен мисалы мен сүйлөй албайм деген баягы страх да, коркуу сезим да. А вдруг болбой калат деген коркуу сезим болот да. Коркуу сезим экинчи коркуу сезим бул защитная реакция да. Мен бир баягы мен үстүмө күлүп, шылыңдап күлүп коюшпадыбы? Болду. Анда мен переживать эттим, менчи анан защитная реакция болуп, больше ошол болду принимать эткиси келбей калат да. Все болду. Баягы защитная реакция туруп алат дагы. Экинчи ошол болду кайталагысы келбейт да. Бул да защитная реакция да. Например, мен сүйлөй албайм. Менде ошондой ишеним болгон да. Мен сүйлөй албайм. Менде словарный запас жок, сөз байлыгым жок. Мен сүйлөй албайм. Каяк деп менде дагы ошондой ишеним болгон да. Но мынакей азыр аны дагы оңдосо болот. Бирок тоже үстүбүздөн иштеп, каяктан келген причинасы, ошо причинаны таап, анан өзүбүздүн үстүбүздөн иштесек, биз ошол чектелген ишенимдерди алып сала алабыз да. Алып салабыз өзүбүздөнчү. Себеби бул өзү айтып атпайбы? Чектелген ишенимдер депчи. Чектейт да биздичи. Алдыга жылдырбайт. Тоскоол болот бизгечи. Анан дагы баягы я должна или должен да. Ошондой дагы бир убеждение бар. Например, я должна ходить просто на работу. То есть работать, наемный работник болуп эле иштесем болду депчи. Дальше башка бул эмне кылат? Мындай жаңы нерсени изденпейт да. Все болду. Тура берет да. Мен просто эле наемный работник болуп зарплатага ал мага жагабы, жакпайбы, мага ошол тапкан акча жетпейби, мен жашоом өзгө болбойбу жок, просто эле я должна, все болду, башка эчтеке эмес да. Тоже изденпейт да. Жаңы нерсеге пробовать эттирбейт, рисковать эттирбейт. Анан көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдөн артта калат да. Мүмкүнчүлүктөрдү көрбөй калат.
өзүн чектеп коет, рамкага салып коет да, коробкага салып коет. Болду, ошол коробкадан чыкпай эле, рамкадан чыкпай көпчүлүк адамдар жашап жүрө берет да. Кийин анан разочарование болот. Кийин эмне үчүн мен хотя бы не попробовала, хотя бы көрбөдүм депчи, вдруг болуп кетип эле депчи. Мен, например, азыр демеде кээде ойлоп калам да, дагы бир деме, мен Россияга дагы баргам бир жолу, Новосибирскийге бир эжемди ээрчип, жүр мага жардам бересиң, коммерция кылабыз, жасайбыз деп, жанан коммерция жасагандан Новосибирскийге барабыз. Барып, анда мен жөн эле жардам берем да, эжемечи жардам берип, Новосибирскийге барабыз. Анда мен жаңы эле университетти бүткөнмүн, барып иштеп көрөйүн деп, иштеп эми жардам бергенче эле жардам берейин деп барам. Барып жардам берем. Содага чыгабыз. Анда 96-жыл болуш керек. 95-96 жылы барам да, 96 жылы экен. Барып, анда бардыгыбыз билебиз, аябай рекет деген болгон. Ана Новосибирскийде содагы базарга чыгып, эң биринчи эле күнү содага чыгып, анан баягы эки местага туруп, бир местага туруп коюп, сатсам эле бир эки бала келет, эки бала келип, акча сурайт да, рекет экен, мен билбейм да, жана эжем түшүндүрүп койбойт, айтып койбойт дагы, келип акча сурайт. Акча сураса, мен бербейм дейм да, эми түшүнбөйм да, эмне үчүн берем деп, эмне үчүн мен беришим керек деп, мен бербейм дейм. Неге бербейсиң, кто ты такая деп десе, анан мен дагы баягы билбейм да, мен да уруша кетем да. Уруша кеткенде баягы балдар рекет экен. Мен болсом коркутат, анан кийин пистолетин чыгарып мындай коркутат, ошондо анан баягы коркуп калам да. Коркуп, вообще чыкпайм, базарга чыкпайм, болду, мен үйгө кетем, иштебейм мен, болду деп. Анан мени салып жиберет эжем. Анда поезд менен жүрчүбүз, поездге салып жиберет дагы. Мен Кыргызстанга келем. Ошондон баштап 96 жылы болуш керек, 96 жылдан баштап 2017 болуш керек, 2017 жылга чейин мен Россияга барган эмесмин да. Мен барган эмесмин, ошончолук баягы экинчи келбейм деп кеткем да, экинчи Россияга келбейм деп кеткем. Ошондон баштап барган эмесмин да. Канча чакырышты, мен эки бир тууган сиңдим Россияда жашашты, ал жактан квартираларды алышты. Бир эң кичүү сестренкам ошол Россияда турмушка чыгып, свадьбасы болду. Барбай эле койгонмун да. Жок, мен барбайм депчи. Ушунчалык баягы тоже убеждение да. Россияга барсам эле бир нерсе болуп кете тургандай элечи. Анан полицейскийлерди ушунчалык баягы дөбө болуп калганда, биринчи жолу ошо Москвага барганда, Адина Султановна менен Москвага барганда, ошол после этого биринчи жолу барып, Адина Султановна менен жүрдүк. Баягы базарларга бара албайм да. Ушунчалык баягы азыр башкача болуп калган десе дагы баргым келбейт да. Как будто баягындай рекеттер чаалгандай эле да. Ушунчалык демеде калып калганда, тоже горький опыт да, көрдүңүздөрбү? Ишенимдер горький опыт да. Ушундай бир мындай жаман, терс опыттан дагы ушундай чектелген ишенимдер пайда болуп калат да. Мисалы, сиздерде да болушу мүмкүн да, мына сата албайм дегендерчи. Балким банкрот болгонсуздар или какой-то бир мындай сатам деп сата албай калгансыздар да. Анан мен сата албайт экен, мен колума келбейт экен деген баягы ишенимдер калып калат да. Анан биз ошол менен жүрө берет экенбиз да. Даже в следующий раз пробовать эткибиз дагы келбейт экен да. Почему бы и нет да?
баягы айтат го орустар, первый блин комом депчи. Любой нерседе ошондой неме болот. Например, биз билесиздер, бардыгыбыз мектепте окуганбыз да. Мектепте окуганда көпчүлүгүбүз, особенно союз убагында мектепке жазганды билбей барганбыз. Даже ручканы кармаганды билчү эмеспиз, көпчүлүгүчү. А бирок тем не менее үйрөндүк го. Жазганда эми каракули жаза албай, ручканы карма албай, но тем не менее үйрөнүп кетпедикпи? Жасап кеттик. Даже мына бала басканда жөрмөлөйт, анан кийин баса баштайт. Баса баштаганда эмне болот? Жыгылат, кайра турат, жыгылат, кайрадан турат. Ошентип үйрөнүп, себеби аракет кылып атпайбызбы? Биз дагы ошентип жок болду, мен сата албайт экен, мен сүйлөй албайт экенмин, мен колуман келбейт экен, жаса албайт экенмин деп отурсак, бул просто эле баягы көп мүмкүнчүлүктөрдөн артта калып калат экенбиз да. Бул чектелген ишенимдер. Бул бизди мүмкүнчүлүктөрдөн калтырып коет да. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдөн калтырып коет. Ошондуктан нужно пробовать деп айтат го. Пробовать. Дагы жасап көрөйүнчү депчи. Дагы жасап көрөйүн деп эле жасай бериш керек экен да. Просто эле эмне кылып, анализ деп да. Ничего страшного деп эле жасай бериш керек экен да. Анан дагы бир чектеген ишенимдер дагы бул бизге көп, мындайча айтканда, зыян тийгизеткен. Эл эмне дейт деген дагы бул бир ишеним экен да. Бул баардыгыбызда калыптанып калган ишеним экен. Эл эмне дейт депчи. Эл, мындайча айтканда, адамдарга баары бир да. Баары бир. Биз просто бир даже бизди жөнүндө бизде ушунчалык баягы калыптанып калгандай экен да, эл эмне дейт депчи. Мындайча айтканда, элге все равно да. Эми сүйлөйт, бирок эртеси эле унутуп калат да. Мен ушул менде дагы болгон, эл эмне дейт депчи. Эл эмне дейт деген бардыгыбыз көпчүлүгүбүздө эле болсо керек эле. Менде дагы аябай ушул тоже деме болуп калган. Эл эмне дейт депчи. Мен даже мен күйөөм менен ажырашканда менде ушунчалык эл эмне дейт, эми болду, элдин катарына чыгып калдым деген бир ушундай убеждение болуп, мен бир жыл үйдөн чыккан эмесмин да, көчөгөчү. Вообще бир жыл үйдөн чыкпай, вообще ворота үйдөн чыккан эмесмин да. Үйгө бирөө келсе, даже көрүнчү эмесмин да. Кирип кетчүмүн да, чыкчу эмесмин да. Ошончолук көрдүңүздөрбү? Бир жыл деме болуп, жанан чыкканмын да, мындайча айткандачы, депрессияга түшүп. Бул дагы эл эмне дейт да. Эл эмне дейт көп нерседен мондай бизге зыянын тийгизип коет да. Ошо азыр мен бир ошо притчаны угуп, ошону дайыма эсиме эл эмне дейт дегенде эле ошол келе берет да. Эл айта берет да. По-любому сүйлөйт, все равно сөз кылат. Сөз кылбай койбойт да. Бул сөз боло берет, сөз кыла беришет экен да. Ошол притча мага аябай жагат. Мен дайыма айтам, эл эмне дейт деген демеге дайыма ошол айтам да. Бир аксакал небереси менен бир башка айылга барыш керек болуп калат дагы. Эшеги бар экен. Эми ал эшеги дагы бир арык, мондай кичинекей эшек экен. Үйдөн чыкканда баягы небереси дагы кичинекей экен, бир 4 жашпы, 5-6 жаш небересин менен барыш керек болот. Баягы небересин үйдөн эшекке отургузуп алат дагы и жетелеп алат. Эшекти жетелеп үйүнөн чыгып баратса, бир 5-6 адам отурган болот жолдун боюнда. Анан сөз кылышат да. Эми баласын
өзү эле минип албайбы эшекке, аксакал киши небересине жетелетип алып деп сөз кылышат да. Анан баягы аксакал угат дагы кой эме деп баягы небересин жетелетип алат дагы өзү минип алат эшектичи. Ошентип баратса дагы бир жолдун боюнда дагы бир 5-6 адам отурган болот. Анан алар баягы аксакалды көрүп дагы сөз кылышат. Уяты жок киши экен, кичинекей небересин жөө бастырып жетелетип өзү эшекти минип алыптыр деп сөз кылышат да. Анан баягы аксакал ал сөздү угат дагы кой деп небересин дагы учкаштырып алат. Экөө тең минип алат эшектичи. Минип алып баратса дагы жолдун боюнда дагы 5-6 адам отурган болот дагы баягы аксакалды көрүп дагы сөз кылышат да. Ай, уяты жок киши экен, карачы, эшеги бир кыбырайган арык бир эшек экен, карачы, бели сынайын деп калыптыр. Эми жөө эле баспайбы, эшекти кыйнабай, бул деле бир баягы жаны бар да, тирүү жан да, карачы, эшеги бели сынайын деп калыптыр, араң эле басып баратат деп дагы сөз кылат экен да. Сөз кылса деме кылып алат. Анда угат дагы кой, анда жетелеп эле алайлычы деп, анан жетелеп алат. Небереси экөөчү эшектен түшүшөт да жетелеп алат. Жетелеп алып баратса дагы жолдун боюнда 5-6 адам отурат дагы баягы аксакалды көрүп дагы сөз кылышат да. Бул кандай киши, аксакал эшегин жетелеп алыптыр. Эшек өзү эмне керек өзү? Эшекти миниш керек да. Аны жетелебестен эмне атпай эле аны жетелеп алышты, минип албайбы? Аны жөн эле жетелеп албай деп дагы сөз кылышат да. Көрдүңүздөрбү? 4 мнение да. Эч жакпайсың да. Андай кылса дагы сөз кылышты, мындай кылса дагы сөз кылышты да. Ошондуктан эл эмне дейт деген бул вообще мындай деме эмес да. Эл сүйлөй берет. Мындайча айтканда, жакпайсың да. Ошондуктан эл эмне дейт деп дагы баягы көңүл бурбаш керек да. Ушул притчаны мен дайыма айтам. Анан эл эмне дейт дегенде келе ушул притча менин немеме оюма келе берет да. Ушунчалык баягындай таамай айтылганда, көрдүңүздөрбү, 4 мнение бир жакпай койду. Андай кылса дагы, мындай кылса дагы все равно сөз кылышты да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эл эмне дейт деп дагы баягы деме кылсак жага бербейсиң. Все равно сөз боло берет да. Вот ошол дагы баягы ограничивающий убеждение да. Баягы чектелген ишенимдер да, мындайча айткандачы. Эми бул чектелген ишенимдер каяктан келди? Пайда болду да, источник да. Каяктан? Эң биринчи мен айтып кеткен бул личный баягы опыт. Личный деме болгон печальный, мындайча айтканда, опыт да. Мен айтпадымбы, соода жасайм, коммерция жасайм деп банкрот болдум депчи. Болду. Все колуман келбейт экен, мен бизнес жаса албайт экенмин, мен сата албайт экенмин. Андан көрө эле кыбырап карьера жасайын депчи. Деген тоже мен өзүмдү чектеп 20 жылга жакын мен өзүмдү ошо чектеп эчтеке жасабай, даже не попробовала да. Себеби кийин мен Бишкекке көчүп келгенде баягы бир аз жумушу жок отуруп калдым. Үйдө болуп калдым, бир 3 айда үйдө болуп калдым да. Анан мен бир тууган тоже сиңдим Дордойдо соода жасайт, соода кылат эле. Анан мага жардам бер деп мени чакырып калды. Кел, экөөбүз иштейли, соода кылып, контейнер алып деп мен жардам бердим. Жардам бердим да, анан кийин жок, мен колуман келбейт, мен иштей албайм. Андан көрө мен главный бухгалтер болуп эле иштей берейин деп мен иштебей койгомун да. Сразу элечи, мен иштей албайм, колуман келбейт, мен бизнес жаса албайм деп өзүм отказ кылып койгомун да. Көрдүңүздөрбү? Тоже
из горького опыта да мен бир убактар жасап көрдүм, болбоду, даже не попробовала да жасап көрөйүн депчи, деме болупчу, сода колума келбейт депчи. Анан Россияга тоже горький опыт да, Россияга бир эле андайлар канча болду. Даже эми бул рекет ошол замандын бир какой-то демеси болгон экен да. Бир эле мен эмес да. Бир эле мен эле эмес, рекеттер келип коркутуп, акча сурап, бир эле мени эме алган жок да. Бардыгы содага чыккан, коммерция жасаган адамдардын бардыгы башынан өткөргөн да ошол нерсеничи. Но тем не менее дагы улам жасап отуруп эмне кылды? Чыгып кетишти. Буттарына турушту, сода кылышты, миллионер болушту да. Көрдүңүздөрбү? Бул чектелген ишенимдер бизди токтотуп коет да. Мүмкүнчүлүктөн токтотуп алдыга жылдырбай коет да. Опасность вот в этом да. Бул ишеним, чектелген ишенимдердинчи источник бул биринчи опыт да, горький опыт. Качандыр биз жаса албай калдык дагы, ошол божакта калып калат да, колума келбейт экен депчи. Экинчи бул тоже воспитание деп койсок болот. Же болсо бул бала чактан келет да. Бала чактан, үй бүлөдөн, мектепте, керек эле болсо садикте да келет да. Буга дагы мен айтып кетпедимби? Сен эркек, уйкучусуң деп дагы бир деме. Мен өзү врач болгум келет эле, медик болгум келет эле. Мектепте окуп жүргөндө ушунчалык медик болгум, врач болом деп мечтамы бар эле. Анан даярданып, биология, химиядан аябай даярданып, мен мед институтка тапшырам деп аябай даярданып жүргөм. Анан атам сен уйкучусуң биринчиден, анан кийин эркесиң, сен мед институтта окуш керек, катуу окуш керек, күнү түнү окуш керек. Анан сен коркоксуң, себеби мен кичинекейимде кичине бир жерин кесип алсам эле ыйлап, бир, например, могу палецти кесип алсам, мен могу 5 палецти тең бинт менен ороп, 5-10 монтуп оротуп ушундай эркелей берчүм экен да. Анан сен коркосуң, анан кантип сен врач болосуң деп мени Кыргызский национальный государственный университетке, учетно-экономический факультетке тапшырып коет да. Ошол жер окуш оңой. Конечно, поступать было трудно, очень, бирок окуш оңой, жеңил. Сен экономист эле бол деп, анан ошол жака эме алып коет да, тапшыртып коет. Көрдүңүздөрбү? Анан мен дагы мен ооба уйкучумун, мен эркемин, мен кандан корком, окуй албайт болушум керек, андан көрө бухгалтер, экономист болуп эле окуй берейин деп, мен анан кийин окуп бүтүп иштеп калганмын да. Тоже көрдүңүздөрбү? Вроде бы ата-энебиз бизге жакшылык каалайт, жакшы нерсени неме кылат, но тоже бизди ограничивать этип коет экен да. Бул ошол бала чактан келет да көбүнчөчү. Дагы бул жерде бир мындай притча сыяктуу айтып кетейин. Бир кыз аябай баягы балерина болом деп ушунчалык грезила. Балерина болом деп аябай барат кичинекей чагындачы, кружокторго барат. Анан баягы кружокторго барып, даярданып, монтуп деме кылат да. Барат, мен балерина болом депчи. Анан баягы кружокторго барып, аракет кылып жүрүп, бир тоже жакшы кружок, аябай ушул кружокко барып кружокторго барган кыздар сөзсүз балерина болуп чыгат экен эле да. Себеби ошол жердеги бир тренер аябай күчтүү тренер экен. Ошол сөзсүз ошо балерина кылып
жакшынакай баягы демелерин чыгарып дальше кетишчү экен да. Анан баягы кыз кружокко барып жүргөндө баягы тренер, наставник айтат экен да, ой сен балерина боло албайсың депчи. Сен балерина боло албайсың, все болду деп, бир какой-то экзамен болобу, же бир мындай немеден жыгылып калат экен да. Жыгылып калат да, анан кийин значит мен балерина болбойт экенмин, боло албайт экенмин деп, анан башка жакка кетип калат да. Анан бир какой-то убакыт, бир 10-15 жылдан кийин баягы тренерге жолугуп калат дагы, эми жолугуп калып конкурстан деме болуп калат, жыгы өтпөй калат дагы. Анан через какой-то время, убакыт 10-15 жылдан кийин баягы немеге жолугуп калып анан сурайт экен, сен жолугуп калып анан сүйлөшүп калганда айтат экен да, сен балеринасыңбы, эмне болду, как в дальнейшем сложилось деп ошентип сүйлөшүп калса, жок, мен балерина эмесмин, мен азыр башка деятельностьта жүрөм деп ошентсе, эмнеге сен деген балерина болушуң керек эле, сенде талант бар эле деп кайра ошентип айтат да. Айтса баягы кыз айтат, сиз ошондо мени ошо конкурстан өтпөй калганмын, сиз балерина сенде жок андай задатки, боло албайсың деп айткансыз деп айтат да. Көрдүңүздөрбү? Убеждение, именно ограничивающий, чектелген убеждение да. Уже баягы демек возможностьты дагы дальше бороться этип демек кетирбей койду да. Ошондуктан дагы мындай ушул бир эле сөз эмне кылып койду, балким аябай знаменитый балерина болушу мүмкүн эле да. Чектеп койду дагы, дальше не стала бороться да. Канчалаган адамдар ошентип өзүнүн баягы демесин, талантын раскрывать этпей, бир эле сөз, бир эле какой-то бир демеден, балким оценкадан, балким какой-то конкурстан, же болбосо сөздөн, балким критикадан дальше бороться этпей, значит мен колуман келбейт экен, мен жаса албайт экенмин, мен боло албайт экенмин деп калып калышат да. Көп нерседен возможностьты упускать этишет да. Ошондуктан бул чектелген ишенимдер ошо көп возможностьтан калтырып коет да, артка калтырып коет да. Анан үчүнчү бул коркуу сезим, страх. Коркуу сезим бардыгыбызда бар, болуш керек. Бул защита биз үчүнчү, защита да. Страх болбосо, анда адамдардын баары эле дүйнө жүзүндө кырылып калмак да. Коркпой эле сууга секирип, коркпой эле башка нерсени жасай берсе эмне болот? Сөзсүз бир нерсе болот да. Ошондуктан биринчиден коркуу сезим бул защита. Биз үчүн защита. Бирок бул страх эки түрүндө болот да. Биринчи, первый страх это мотивирующий, алдыга жылдыра турган страх. Экинчиси бул тоже баягы ограничивающий, наоборот, баягындай токтото турган страх болот да, коркуу сезим. Мисалы баягы ит, чоң ит чуркайт да, бизди кубалаганда биз качабыз. Качканда ушунчалык кандай скоростьты развивать этип качабыз, правильно? Көрдүңүздөрбү? Бул эмне? Мотивировать эткен страх болду да, алдыга деме кыла турган, чуркай турган страх болду да. Наоборот, бизди алдыга чуркап, мондой деме кыла турган страх болду. Например, менде страх болгон, аябай ийгиликке жеткире турган коркуу сезим болгон да. Мен баягы
моз компанияга келгенде мен жумуштан 100% кетип калдым. Кызым Кипрда окуйт, студентка, 1-курс. Анан менде корку сезим болду да. Эгер мен иштебей койсом, таштап койсом, кызым акчасыз калат. Мен деген менде страх болду да, ответственность да. Мени ушул страх, корку сезим ийгиликтерди жаратты да. Уктатпады, күнү түнү иштетти, региондорго чыгарды. Мындайча айткандачы, даже было время температура болуп атам, биздин чай кофени ичип коюп иштеген күндөрүм болгон, региондорго чыккан күндөрүм болгон, даже суткасына 4-5 эле саат уктаган күндөрүм болгон. Надина Султановна мен баягы демеде Жалал-Абадта иштегенде, вот Курманбек эже менен Жалал-Абадта иштегенде эртеме саат 7-де 8-де чыгып кетебиз, түнү саат 2-1-де келебиз. Региондорду кыдырып, деме Жыпар Ахматова тоже күчтүү лидер. Нарынга барабыз, көлдү кыдырабыз. Даже вот көлгө барганда көчөдө калган күндөрүбүз болгон да. Машинада деме болуп, вот тоже страх да. Таштап койсом, кызым эмне болот? Иштешим керек. Уровеньдерди жабышым керек, контракттарды жасашым керек депчи. Вот Назгуля Капаровна менен иштегенде, наставниктер менен иштегенде ушундай страх да, вот страх, мен таштап койсом, кызым акчасы жок калат. Мен уровеньдерди жаап, акча табышым керек деген страх мени алдыга жылдырды да. Көрдүңүздөр, защита да, бул защитная реакция да. Анан бизди страх дагы бир корку сезим, бул бизди ограничивать эткен, бизди токтоткон страх дагы бар да, корку сезимчи. Бул бизди алдыга жылдырбайт. Коркуп отура беребиз да. Эгер отура берсек, анда эчтеке болбойт да, эчтеке жаралбайт, эчтеке болбойт да. Бул баягы илгери мына первобытные люди, айтып атпаймынбы, первобытные люди да, страх. Биринчи страх ачка. Эгер мен охотага чыгып, барып, мамонтты өлтүрүп алып келбесем, ачка калам, өлүп калам. Үй бүлөм, целое племя кырылып калат ачкадан деген страх менен корксо дагы чыгып, охотага барып, мамонтты өлтүрүп алып келип, целый племяны бакканда, бул эмне болду? Алдыга жылдырган корку сезим болду да. Экинчи корку сезим, мен барып мамонтка барсам, охотага чыксам, ал жакта эмне болот? Ар кандай опасность бар. Опасностьтар, коркунучтар бар. Ошол коркунучтардан коркуп, мен чыкпасам, ушу пещерадан чыкпайм деп жата берсем, эмне болот? Өзү да өлөт, целое племя тоже ачкадан кырылып калат да, мындайча айтканда. Көрдүңүздөрбү? Так что бул дагы чечим да. Чечим бизден да. Эмне, кандай страхты выбирать этебиз? Или бизди алдыга жылдырган, көздү жумуп, не болсом ошо болом, бирок жасашым керек деген менен жасайбызбы, или коркуп отура беребизби да? То есть өзү страх жок экен да, жок. Айтат го, мондай бир караңгы жерде элестетип, вроде бы страхты бир какой-то бир нерседей элестетип, анан алдына басып чуркасакчы, вроде бы мындай келип чуркап келетип кагылыша турган учур болот да, бирок кагылышпайт экен да. Ал страх мимо өтүп кетет экен да, чуркап. Ошондуктан айтат го, көздү жумуп вперед деген ошол сөздөн келген экен да. Ошондуктан коркпойбуз. Биздеги болгон, эгер вдруг азыр сиздерде бир корку сезим болуп атса, көздү жумабыз, анан
страхты элестетебиз, бир какой то бир мындай существо катары анан кийин ошол страх